Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул китеп таберик китеп. Бул китептин мааниси чындыгында өтө ченемсиз. Анткени азыркы учурда мындай руханий баалуулук боюнча эч ким ойлобой калган учурда, адам каражан ойлоп калган учурда, адам бир мындай бир түпкүлүгүн ойлобой калган учурда мына ушул китептин биздин колубузда тургандыгы бул бизге ишенич жарата турган бир жакшы мындай бир иш чара самалык болду десем туура болот. Мен өзүмчө мындай бир болжолдоп турам, бул жалпы Кыргызстандын тумары катары боло турган бир таберик буюм болуп калды десем туура болот. Анткени ошол китепти көп адамдар мисалы үчүн балким эл ичинде бардыр. Бирок ошонун ордуна келбестен китептер, жарык көрө албастан китептер, кордук көрүп, жанагы бир сүргүнгө айдалгандай болуп турган учурда ошол боштондукка чыгып, келип, өзүнүн бир дареги менен келип, анан урматка татыктуу болгон жерге Ислам университетине келип туруусунун өзү дагы мен ойлойм элдин аң сезиминин динге болгон туура түшүнүгүнүн калыптангандыгынан мен кабар берип турат деп ойлойм. Анан Темир мырзага дагы мен учурдан пайдаланып ыраазылык билдирем. Ушул китепти башкалардай болуп бекитип алып, сандыкка салып, кийизге салып, төргө илип алып мактанбастан жалпы эл пайдалансын. Ошол жерде биздин студенттерибиз окуп үйрөнсүн. Анан мындай бир бул китеп илим, жалпы элдин байлыгы, жеке адамдын байлыгы эмес экендигин өзүнүн бир сөзү менен эмес, иши менен көрсөтүп берди. Мына ушул самалыкты мен ойлойм бардык адамдар пайдаланыш керек. Бул деген жөн эле Куран китеби эмес, балким бул илим билимге болгон адамдын мындай бир аракети, илимди колдоосу, ошондой эле биздин өсүп өнүгүүбүз тыйын тапкан менен чектелбейт, балким илим алуу менен адамдардын бир илимий деңгээлин жогорулатуу менен гана болот деген бир ишеничке мындай бир далилат кылат деген ишеничтемин.